Мен жандуу сабактарды аябай кызыгуу менен күтчүмүн. Качан жандуу сабак башталат деп. Манас университетинде ал бөлүмгө 30 орун берилген. 30 орунга 64 окуучу тапшырыптыр талон таштоодо. Мен алардын биринчиси болуп өткөм. Салам достор, менин атым Нурзада. Мен Проманас проектисинин жардамы менен Манас университетине тапшырдым. Өзүм каалаган факультетке өттүм. ОРТга дагы Проманас проектиси менен даярданып 180 балл алдым. Ал эми Манастын экзаменинен 165 гуманитарный баллым болду. Өзүм каалаган факультетке тапшыра алдым. Манаска даярданууда, ОРТга даярданууда Проманас проектисинин мага аябай жардамы тийди. Проманастын жардамы менен Манас университетине тапшыра алдым десем болот. Даярданууда көптөгөн түшүнбөгөн суроолорум болду, билбеген жерлерим, темаларды билбейт болчумун. Ал эми деги эле 8 сабактан кантип даярданышты жолун билбечүмүн. Ал эми ушулардын баарына бизге жардамчы болуп, даярданганга багыт көрсөттү десем болот. Ал бул багыт көрсөткөндө көптөгөн түшүнбөгөн нерселерибизди кураторлордон сурап, ал эми кантип экзаменге даярданабыз, тапшырабыз, талон таштоо, экзамен күнкү болгон толкундоолордун баардыгына жеңүүгө жардам берди. Ал эми сабактарды көрүп жатканда сабактар аябай кызыктуу, мааниси аябай түшүнүктүү. Эгерде чындап окуйм, өтөмүн деген окуучулар болсо, анда алар даярдануу аркылуу сөзсүз Манас университетине тапшырат. Ал эми курсту сатып алып, бирок өтпөй калган окуучулар, ал ар бирибиздин өзүбүздөн зависить этет. Көп маани бербей же болбосо даярданбай койгондун натыйжасында болушу мүмкүн. Сабактарды көрүп жатканда Нуржан агайдын, Акмат агайдын сабактары аябай кызыктуу болчу. Ал эми кыргыз тили жана адабияты мугалими, деги эле ЖРТда даярданууда дагы Али агай жана Нуржан агайга терең ыраазычылык. Анткени ар бир түшүнбөй калган суроону, мисалды түшүндүрүп, ар жума сайын жандуу сабактарда ошону талкуулачубуз. Жана мен жандуу сабактарды аябай кызыгуу менен күтчүмүн. Качан жандуу сабак башталат деп. Жана түшүнбөй калдым десең, кайта башынан ошону бизге иштеп берүүгө агай мындай жардам берчү да, иштеп берчү ошону кайта башынан баштап. Бардык эле сабактар жаккан, бирок арасынан эң жакшы көргөн даярдаган агайларга дагы ыраазычылык. Мен негизи кичинемден бери орус тили мугалими болушту кыялданчумун. Ошого байланыштуу өзүм орус тили жана адабияты филология бөлүмүнөн, орус тили жана адабияты бөлүмүнө тапшырдым. Ал эми Манас университетинде ал бөлүмгө 30 орун берилген. 30 орунга 64 окуучу тапшырыптыр талон таштоодо. Мен алардын биринчиси болуп өткөнмүн. Бүтүрүүчүлөргө бере турчу кеңештерим: убакытты жоготпогула, даярдангыла. Силерде али дагы эми убакыт башталып атат. Мисалы үчүн кенен убактыңар бар, сентябрдан, октябрдан. Бирок эч качан кышта баштайм деп ойлобогула. Анткени каникулда баштайм дейсиңер дагы жаңы жыл болуп калат. Жаңы жылдан кийин баштасаңар уже кеч калдым деп эсептесеңер болот. Анткени ал убакта уже виньетка башталат, бүтүрүүчү башталат. Анан башыңар чалкашып, кайсын окуйм, эмне кылам деп бир жагынан университетти тандоодо да кыйналасыңар. Ал эми азыртадан кесибиңерди аныктап алсаңар өзүңөргө аябай ыңгайлуу болот жана жакшы болот. Анткени кесипти тандап бир багытта кетесиңер, оюңар ар жакка чачырабайт.